Аллах Таала Куранда айтат: "Худил афва ва мур бил урфи ва а'рид анил жахилин." Кечиримдүү бол жана жакшылыкка буйругун жана надандардан оолак бол, алыс бол дейт. Алымдар айтышат, ушул аятта Аллах Таала кулк мүнөздүн баарыны чогултуп койгон. Мындайча айтканда, жакшы кулк мүнөздүн баарыны ушул кыска аятка чогултуп койгон. Кимде ким ушул аятка эле амал кылса, анын кулк мүнөзү эң жогорку деңгээлде болот. Кандайча десе, биринчиси худил афва, кечиримдүү бол. Адамдардан сага кандай мамиле келсе дагы ошону кабыл кыл. Сизди сыйласа дагы, сыйлабаса дагы, баарына көңүл бурбай кайдыгер карап кабыл кылуу. Себеби көпчүлүк адамдардын арасында ызы чуу, тууган уруктун арасында болсун, достордун арасында болсун, мамилелерде болгон ызы чуунун баары каяктан келип чыгат? Ушул мени өз ордума койбоду деген нерсенин артынан келип чыгат экен. Үйүнө барсаң мени жакшы сыйлабай койду, менен жакшы учурашпай койду, менин абалымдан сурабай койду, кабар албай койду, дегендей мындай деп ушунун артынан таарыныч келип чыгат экен. Же үйүнө барса, конокко барса, этти тигиндей берип койду, мага мындай бериш керек эле, мени тияка отургузуш керек эле, буяка отургузбай койду деп, ошого окшогон нерселердин себебинен эмне болот? Ызы чуулар, келишпестиктер чыгат экен. Эгерде адам баласы ошолордун баарына кайдыгер карап көңүл бурбай, сизди кандай сыйласа дагы, сыйлабаса деле, кайдыгер карап ага көңүл бурбай, тескерисинче өзүр берип коюп ага, кечирим берип коюп, кечиримдүү мамиле жасаса, адам өзү дагы саламаттыкта, амандыкта жүрөт. Мындайча айтканда, жүрөгү ага кек сактабайт, ага таарынычы жок. Аны ошол болгон жерден унутуп коет, таштап коет, болду, ошо менен кечиримдүү болуп, жүрөгү тынч жашайт. Жана ал бирөө менен ызы чуу болбойт. Жогорку деңгээлде кулк мүнөз болот. Кээ бир адамдар бар, ар дайым бирөөлөрдү ушинтип артынан чукулап жүрө берет. Сен эмнеге мага мындай кылдың, тигиндей мамиле кылбай койдуң, мындай кылдың деп таарынычын айтып, тарынып, ошондон өч алууну күтүп, ошентип жүрөгү ошо менен алек болуп тынчсыз кетет. Жана адеп ахлагы дагы начар болот, адамдар андан тажайт. Ошон үчүн кандай мамиле келсе дагы адамдардан кабыл кыл дейт. Кечиримдүү бол. Экинчи нерсе, жакшылыкка буйруу. Эгерде сүйлөсөң, жакшы сөз гана чыксын. Жакшылыкка гана чакыр. Жөн гана маанисиз эле, керексиз, пайдасыз, зыян бере турган сөздөрдү сүйлөй бербей, жакшы сөздү гана сүйлө. Бул жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат: "Кана ю'мину биллахи вал явмил ахир фалякун хайран ав лиясмут." Кимде ким Аллахка жана кыямат күнүнө иман келтирген болсо, ал жакшы сөз сүйлөсүн дейт. Эгерде жакшы сөз сүйлөй албаса анда унчукпай эле сүйлөбөй койсун дейт. Демек, ушундай кулк мүнөзгө жетише турган болсок, бул эң жогорку кулк мүнөз. Сүйлөсөң чогулуштарда, досторуң менен отурасың, туугандар менен отурасың, ким менен отурсаң да, бала чакаңа сүйлөсөң, жакшы сөз сүйлө. Жакшы сөз сүйлөй албасаң, анда унчукпа. Ошондой эле кылган иштериңде дагы жамандыкка баспай, жакшылык иш кылып, жакшы иш кылып, жамандыктардан сак болсоң, бул жогорку деңгээлдеги кулк мүнөз. Жаман кылык жоруктардан алыс болуп, Аллах Таала Куранда айтат: "Вакулу линнаси хусна." Адамдарга силер жакшы сүйлөгүлө. Бардык адамдарга, жалпы адамдарга жакшы сүйлөө, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу, ушундай мамиледе болсо, ушундай кулк мүнөздө болсо адам баласы, анда ал жогорку кулк мүнөзгө ээ болот. Үчүнчүсү, ва арид анил жахилин. Надандардан сак бол, алыс бол дейт. Надандардан дегенде жанагындай жаман адамдар болот. Зыян берүүчү, сөгөт, жамандык кылат, бирөөлөргө жамандык кылып турбаса, тынчтанбаган адамдар бар кээ бир. Ошондой адамдар жамандык кылып атса, ал төмөн болгон адамдардын деңгээлине түшүп, ошол менен айтышып, ошол менен мушташып, ошол деңгээлге түшпөстөн аларга көңүл бурбай кайдыгер карап таштап коюу. Бул эң жогорку деңгээлдеги кулк мүнөздөрдөн. Кимде ким ошолордун деңгээлине түшө турган болсо, түшүнбөгөн, надан караңгы адамдардын деңгээлине түшүп, айтышып, сөгүшүп жүрө берсе, анда ал дагы ошол деңгээлге түшөт, кулк мүнөзү да ошондой төмөн болот. Адам баласы бирөө сөгүп атса да, башка кылып атса дагы, жамандык кылып аткан болсо, кой мен анын алсыздыгынан эмес, ушул ага жооп бере албай калган алсыздыктан эмес, мен мындай деңгээлге, төмөн деңгээлге түшпөйм деп, мен кулк мүнөзүм буга караганда жогорураак деп, өзүнү жогору коюп, ошондой деңгээлге түшпөй, ага көңүл бурбай кайдыгер карап кетсе, бул эң жогорку кулк мүнөз болот. Ошон үчүн ушул үч эле нерсени, кечиримдүү болуу, жана сүйлөсөң жакшылыкка гана чакырып, жамандыктан кайтарып, жакшы сөздү гана сүйлөп, кылган иштериңде да жаман кылык жоруктардан алыс болуп, жана надандарга теңелбестен, жаман адамдарга теңелбестен, аларга кайдыгер карап, көңүл бурбай таштап коюу. Ушул нерсени кимде ким үч нерсеге амал кылса, анда анын кулк мүнөзү эң жогорку деңгээлде болот.